Бүгін 27 апрель 2020 жыл. Жалауат Маданият техникумы. Гармония сабағы. Тайпалар 3Х11, 3Е11, 3Н9. Мұғалім Қыдырова Гүлжан Турунбековна. Саламатсыңарбы 3-ші курстың студенттері. Біз бүгін сілерменен жаңы тема өтөбүз. Сабағыбыздың темасы негизги үчүндүктөрдүн секстаккорду. Сабакта максаты негизги үчүндүктөрдүн секстаккордторунун аныкталышы, белгилениши жана колдонушу жөнүндө маалымат алышат. Экинчи, секстаккорд менен үчүндүктөрдү байланыштыруу жолдорун талкуулашат. Үчүнчү, секстаккорд үчүндүк менен байланыштырууну билишет жана ойноп беришет. Эми жаңы темага өтүүдөн мурун балдар, мен силерге суроо берейин үй тапшырмага берилген тема боюнча. Каданысты кварт секстаккорд деп кайсы кварт секстаккордду айтабыз жана ал кандай белгиленет, функционалдык өзгөчөлүгү. Каданыстык кварт секстаккорд кайсы каденцияларда кездешет жана кайсы аккорд менен даярдалат. Үчүнчүсү, каданыстык кварт секстаккорд кайсы аккордко чечилет. Эми бул суроого силер жооп берип мага жөнөтөсүңөр. Эми жаңы темага өтөлү. Секстаккорд деп эмнени айтат экенбиз? Секстаккорд деп үчүндүктүн биринчи айлануусун айтабыз. Ал 6 саны менен белгиленет. Биз билебиз, негизги үчүндүктөрдөн 3-өө таналдуулукта. Ал тоникалык, субдоминанталык, доминанталык үчүндүктөр. Ошондуктан таналдуулукта 3 негизги үчүндүктүн секстаккордтору бар. Алар тоникалык секстаккорд, субдоминанталык секстаккорд, доминанталык секстаккорд. Белгилеништерин да силер жакшы билесиңер. Т6, С6, D6 деп белгиленет. Эми негизги үчүндүктөрдүн секстаккордунда прима же квинта добушу 2 жолу кайталанат. Биз аны удвоение дегенбиз. Мынакей, угуп тургула. Мисал катары мен силерге тоникалык үчүндүктүн секстаккордун алдым. До мажор до. Приманын 2 жолу кайталанышы ми, соль, до. Квинтанын 2 жолу кайталанышы ми, соль, до. Эми мен силерге муну 4 үндүү түзүлүштө ойноп берейин. Приманын 2 жолу кайталанышы. Баста ми, тенорда соль, альтта до, сопранода до, октавада кайталанышы. Эми квинтанын 2 жолу кайталанышын ойноп берейин. Баста ми, тенорда соль, альтта до, сопранода соль. Байкасаңар, мына тенор менен сопранода соль, квинтанын 2 жолу кайталанышы. Эми секстаккорд кандай жайгашат? Секстаккордубуз 3 түрдө жайгашат. Жайгашуу дегенибиз расположение, эсиңерден чыга элек болсо. Кандай жайгашуулар бар эле? Биз тыгыз жана кеңири жайгашууну жакшы билебиз. Тесное расположение жана широкое расположение. Айырмачылыктарын дагы билебиз, эгерде эсиңерден чыгып калган болсо, жакшылап дагы кайталап койгула. Эми мынакей секстаккордто 3-чү расположениеда бар экен. Биринчиси мынакей тесное расположение болду, экинчиси широкое расположение, үчүнчүсү аралаш, смешанное расположение. Бул сөздүн өзү эле айтып турат, аралаш, тыгыз жана кеңири жайгашуунун интервалдары биригип аралаш жайгашууну түзөт экен. Мынакей мен силерге бир экөөнү ойноп берейин. Доминанталык секстаккорд. Си, соль, ре, соль. Мынакей сопрано менен альттын аралыгы кварта, ал эми альт менен тенордун аралыгы квинта болду. Эми субдоминанталык секстаккордду ойноп берейин. Ля, фа, до. Карагыла. Сопрано менен альттын аралыгы квинта, ал эми альт менен тенордун аралыгы прима. Мына ошон үчүн биз аралаш расположение деп айтат экенбиз. Эми секстаккорд анча туруксуз аккорд болгондуктан музыкалык түзүлүштүн, сүйлөмдөрдүн орто чендеринде кездешет. Эми секстаккорддор үчүндүк менен кандай байланышат экен? Секстаккорд кварта квинталык катыштагы үчүндүктөр менен
гармоникалык түрдө байланышат дагы, жалпы үн ордунда калып, калган добуштар жакынкы аралыкка жылат экен. Кварта квинталы катыштагы аккордтор кайсылар эле балдар, эсиңерден чыкпадыбы? Бул тоника субдоминанта жана тоника доминанталык аккордтор. Буларды биз кварта квинталык дегенбиз. Ал эми гармоникалык байланыш дегенибиз эмне эле? Кандай байланыш эле? Гармоникалык байланыш дегенибиз эки аккордко катышкан жалпы үн ордунда калып, калган добуштар жакынкы аралыкка жылат дегенбиз. Мынакей биринчи таблицада көрүп турасыңар. Бул жерде биз тоникалык үчүндүк жана доминанталык секстаккорд, тоникалык үчүндүк жана субдоминанталык секстаккордту гармоникалык түрдө байланыштырабыз. Мына биринчи аккордту карайлы. Тоникалык үчүндүк до, соль, ми, до, доминанталык секстаккорд си, соль, ре. Бул жерде мынакей жалпы үнүбүз тенордо турат дагы, ал ордунда калды. Эми экинчи аккордту карайбыз. Тоникалык үчүндүк менен субдоминанталык секстаккорд. Мына тоникалык үчүндүк до, соль, до, ми, субдоминанталык секстаккорд ля, фа, до, фа. Мына бул жерде жалпы үнүбүз альтта турат. Ал ордунда калды да, калган добуштар жакынкы аралыкка жылды. Эми экинчи таблицаны карайбыз. Экинчи таблицада тоникалык секстаккорд менен доминанталык үчүндүктү жана тоникалык секстаккорд менен субдоминанталык үчүндүктү байланыштырабыз. Биринчи тоникалык секстаккорд ми, до, соль, до, доминанталык үчүндүк соль, ре, соль, си. Эми тоникалык секстаккорд жана субдоминанталык үчүндүк ми, соль, до, субдоминанталык үчүндүк фа, до, ля. Мынакей бул жерде дагы жалпы үндөр ордунда калды дагы, калган добуштар каяка жылды? Жакынкы аралыкка жылды. Эми секундалык катыштагы секстаккорд менен үчүндүктү байланыштырабыз. Буларга кайсы аккордтор кирчү эле? Секундалык катышка субдоминанта менен доминанталык аккордтор кирет. Ал эми мелодикалык байланыш деген кандай эле? Мелодикалык байланыш дегенибиз жалпы үн болсо дагы, ал добуштагы бардыгы тең жакынкы аралыкка жылат дегенбиз. Мынакей биринчи таблицада биз субдоминанталык секстаккорд менен доминанталык үчүндүктү байланыштырабыз. Жакшылап байкап тургула. Мына ля, фа, до, фа бул субдоминанталык секстаккорд. Ал эми соль, ре, си, соль бул доминанталык үчүндүк. Басты байкасаңар, бас секундага төмөн карай жылды. Эми экинчи байланышыбыз бул субдоминанталык үчүндүк менен доминанталык секстаккордту байланыштырабыз. Бул жерде басыбыз кичирейтилген квинтага же уменьшенная квинта интервалына төмөн түшүп, кайра жогору чыгат экен. Абдан жакшылап угуп тургула. Мынакей субдоминанталык үчүндүк фа, ля, до, фа. Ал эми доминанталык секстаккорд си, соль, ре, соль. Бул биринчи таблицадагы. Эми экинчи таблицаны карасаңар, мынакей турат. Субдоминанталык үчүндүк, доминанталык секстаккорд төмөн карай түшүп атат мынакей, и кайра тоникага чечилип атат. Мына сөзсүз ушундай түрдө басты жылдырышыбыз керек. Эми мындан тышкары дагы бир эле функциядагы үчүндүктүн секстаккордко же болбосо секстаккордтун үчүндүккө өтүшү бул аккордтордун орун которуштуруусун, перемещенияны түзөт. Мен силерге тоникалык үчүндүктүн тоникалык секстаккордко өтүшүн ойноп берейин. Мынакей до, соль, до, ми, соль, до. Же болбосо до, соль, до, ми, соль, до, соль.
бул тоника негизи эле үчүндүктүн секстаккордко өтүшү бул перемещенияны түзөт экен. Эми секстаккорд өзү менен өзү дагы перемещение болушу мүмкүн. Мындай учурда секстаккордтун мелодикалык абалы, жайгашуусу, расположениясы же болбосо удвоениясы дагы өзгөрүшү мүмкүн. Мынакей мен силерге тоникалык секстаккордту ойноп берейин. Ми, до, соль, до, ми, до, соль, соль. Мен силерге мына баста бас менен тенор бүтүн созулушта турат. Мен силерге түшүнсүн деп эки жолу ойноп берип атам. Же болбосо мынакей карагыла. Ми, до, соль и перемещениясы ми, до, соль, до болуп жатат. Түшүндүңөрбү? Жакшылап карап. Эми бул секстаккорд менен үчүндүктөрдү байланыштырууда бастын мелодиялык багыты дагы өзгөчө ролду ойнойт. Кандайча? Секстаккордторду колдонуу бул бастын линиясын олуттуу байытат дейт, өзгөртөт. Себеби ал дагы өзүнүн мелодикалык түзүлүшү боюнча, бас мелодикалык түзүлүшү боюнча сопранодан кийинки эле негизги үндөрдүн бири болуп эсептелет. Биз билебиз, төртүндүү түзүлүштө сопрано мелодиянын ролун аткарат. Ошон үчүн биз дайыма айтып келгенбиз, мелодияны биз мүмкүн болушунча кооздошубуз керек дегенбиз, ар кандай секирүүлөр болуш керек дегенбиз. Мелодия бир эле орунда тура берсе болбойт дегенбиз. Эми секстаккорд менен үчүндүктөрдү байланыштырганыбызда карагыла, бастагы бул жерде экинчи мелодикалык түзүлүшү боюнча сопранодан кийинки негизги үндөрдүн бири болуп эсептелет экен. Ошондуктан мелодияны гармонизациялаганда биз бастын мелодиялык түзүлүшүнө абдан чоң көңүл бурушубуз керек экен. Эми сабактын жыйынтыгы. Мен 4-5 бөлүккө бөлүп койдум сабактын жыйынтыгын. Биринчиси тоника, субдоминанта, доминанта үчүндүктөрүн секстаккордтору менен кезектештирип колдонуш керек. То есть үчүндүк менен секстаккордтун ордуларын алмаштырып турушубуз керек экен. Экинчи, негизги үчүндүктөрдү каденцияларда колдонушубуз керек. Үчүнчү, эки четки үндөрдөгү бирдиктүү секириктер болуш керек. Башкача айтканда, сопрано менен баста бирдей секирүүлөр болуп туруш керек. То есть толкундуу болуп туруш керек экен. Төртүнчү, тоникалык үчүндүктү көбүнчө негизги түрүндө, экинчи сүйлөмдүн башында жана аягында колдонуш керек. Бешинчи, гармонизациялап жатканда берилген көнүгүүнү жалпы пландашыбыз керек. Бул эмне дегенди түшүндүрөт? Жалпы функцияларын коюп туруп, анан кийин иштеп башташыбыз керек. Ар бир аккордту өзүнчө бирден функция койбой, бардыгын башынан аягына чейин мурдагыдай функцияларын коюп алып туруп, туурабы, туура эмеспи, кайсы жерде кайсы аккорд кетип атат карап туруп, анан кийин иштегенге киришибиз керек экен. Балдар, силерге эми бышыктоо үчүн суроолорду берейин. Секстаккорд деп эмнени айтат экенбиз, жана ал кандай белгиленет экен, жана кандай секстаккордтор бар экен, белгилеништери менен айтып бергиле. Экинчи, секстаккордтун удвоениясы жана расположениясы кандай болот экен. Үчүнчү суроо. Кварта-квинталык катыштагы үчүндүк менен секстаккордторду кайсы жол менен байланыштырабыз? Төртүнчү, секундалык катыштагы үчүндүк менен секстаккордту кандай түрдө байланыштырабыз? Мына ушул 4 суроого жооп бересиңер. Эми үйгө тапшырма. Теманы көчүрүп жазуу жана окуп келүү. Экинчи, соль мажордо, тоникалык секстаккорд, субдоминанталык секстаккорд, доминанталык секстаккордту төртүндүү түзүлүштө ар түрдүү мелодикалык абалда жана расположенияда тыгыз, кеңири, аралаш дептерге түзүп келүү.
мен силерге жакшылап түшүндүрүп берейин. Тоникалык секстаккордту өзүнчө, субдоминанталык секстаккордту өзүнчө, доминанталык секстаккордту өзүнчө, ар түрдүү мелодикалык абалда приманы удваивать эткиле, квинтаны удваивать эткиле, өз-өзүнчө байланыштырбайбыз. Ар бирин өз-өзүнчө түзүп, үйрөнүп келгиле. Ушуну менен балдар сабагыбыз бүттү. Мен силерге ишенем, теманы окуп, жакшылап көңүл коюп, карап, ушул берилген тапшырманы туура аткарат деп ишенем. Саламатта калгыла, сабагыбыз бүттү.